Дүйнө элдеринин эпосторунун 6-эл аралык фестивалынын мыкты боз үй сынагына 15 райондун боз үйү катышкан. Бул сынактын максаты улуу муундан жаштарга боз үй өнөрчүлүгүн өткөрүп берүү болуп саналат. Республикабыздын ар кайсы райондон, ар кайсы областтардан, ар кандай коомдордон коюлган боз үйлөр экен. Алардын жасалгасын, кийизин, жыгачын, сөөгүн, боз үйдүн түзүлүшүн негизги. Анан ошолордун баары сапатын карап, мурунку түпкү нускасын сактаганбы, сактаган эмеспи, жаңыча жасалганбы, кандай жасалгаланган, ошолорду карап атабыз. Боз үй сынагына катышуу үчүн алыскы Жалал Абад районуна караштуу Тогуз Тороо районунун маданият тармагында эмгектенгендер келип боз үй тигишкен. Тигилген боз үй 26 жыл мурун жасалып, Хан Ордо деп аталат. Боз үйдүн бир да жеринде неме жок да. Башка азыркы менен синтетика, ар кандай нерселерди кошуп атпайбы, бул жүндөн, жыгачтан жасалган. Көк. Мисалы мына бул берек эле текенин терисинен жасалган көктүнөн көктөлгөн да. Дал ушул боз үй бул убакытка чейин да бир нече этно фестивалдарга катышып келген. Көчмөндөр оюндарында 2-чи орунду алса, Манас эпосунун 1000 жылдыгында 1-чи орунду ээлеген. Азыр мен мына эр жак жагында турам. Эр жак жагында мына биринчи ошо биздин кыргыздын эр токулгалары, мынакей бул эр токулгасы бүт ар бир жабдыгы менен турат. Бүт кол менен согулган дорбосу, шалчасы, басмайлы, куюшканы, көмөлдөргө жаасы, ээри бүт бар. Кол өнөрчүлүк көргөзмөсүнө да 7 Дубандан келип буюмдарын сатышууда. Алардын бири Каракол шаарынан келген сүрөтчү айым. Өзүнүн чыгармачылыгы менен кийизге ар кандай сүрөттөрдү жүндөн түшүрөт. Мен темаларым ар түрдүү. Портрет, жаратылыш, жана ошондой эле ар кандай элементтеги сүрөттөрдү түшүрө берем. Анан кийиз менен жүн менен бул кийиздин бир жакшы жери баягы сүрөтчүлөр май боегу менен сүрөт тартканда жакпай калса майда алып салып кайра тартат да, мунун жүндүн дагы жакпай калса жүндү алып коюп кайра иштесе болот да. Фестиваль бул сынактардан башка да сынактар менен камтылган. Жаш дизайнерлердин катышуусунда мыкты саркеч, семетейчилердин арасында мыкты семетейчи кароо сынагы өтүүдө. Фестивалдын алкагында Манас улуттук театры да ачылат. Ал эми боз үйлөрдүн жыйынтыгы 25 сентябрь чыгып, сыйлоо аземи болуп өтөт. Нуржан Султанбекова, Темир Избасханов, 7 канал, Бишкек.